Мен христианмын. Христиандын туура экенин түшүндүм. Кудай мен менен сүйлөшөт. Христианчылыктагы Кудай чыныгы Кудай, исламдагы Кудай чыныгы Кудай деп ойлобойм. Акыркы пайгамбар деген нерсе жок. Силердин пайгамбарыңар Кудайдын каалаган пайгамбары деп ойлобойм. Бул жерде негизги маселе Иса Масихтин туура болушу, анын чыныгы болушу. Рух келген учурда баары сезет муну. Рух келген учурда денем от сыяктуу күйөт. Кудай сени менен сүйлөшөт. Сен аны түшүнөсүң. Колуң муздап калат. Кудайды уга баштайсың. 16-13 бөлүмдө айтат, бирок Параклит келгенде, тынчтандыруучу келгенде, анда бул аяттагы карама каршы болот, себеби экөөнү тең туура деп жатасың. Бул анын чектелгенин көрсөтөт. Чектелген жана буйрук күткөн бири да Кудай боло албайт. Эмне менен Алексин окуйсуңбу, иштейсиңби? Стамбул техникалык университетинде окуйм. Диниң эмне? Мен христианмын. Кичинеңденби же мурун мусулман белең? Кийин христиан болдум. Мен үчүн тандоо аябай көп убакыт алды. Кыскачасын айтсам, биринчи курста окуп жүргөндө жактырган кызым бар эле. Анын өлүмү мени изилдөөнүгө түрттү. Изилденип жатып христиандык туура экенин көрдүм. Андан кийин Кудайды көрдүм жана динди кабыл алдым. Сенин оюңча мусулманчылыкта жок, христианчылыкта бар болгон нерсе эмне болду? Христиандагы Кудай чыныгы Кудай, мен исламдагы Кудайды чыныгы Кудай экенине ишенбейм. Христиан болгондон кийин чын эле Кудай менен сүйлөшүп баштадым. Кудай да мага жооп берип жатканын сездим. Кандайдыр көйгөйүбүз болгон кезде ал менен сүйлөшөбүз, андан кийин дуа кылабыз. Ыйык китепти окуп жатып же имандуу досуң менен сүйлөшүп жатып кандайдыр сөз келет оюңа, кийин ал Кудайдын сөзү экенин түшүнөсүң. Бул күлкүлүү сезилиши мүмкүн же руханий ишеним сыяктуу келиши мүмкүн, бирок андай эмес, себеби Кудай эли менен сүйлөшөт. Бирок исламда муну көрбөдүм, сезген жокмун. Экинчи мисал, бир көйгөйүм болсо, бул мага бир жума оорундук кылат. Мындай учур көп болот. Ошол кезде дуа кылам, бир туугандар менен сүйлөшөм, ошол эле ишемби күнү баянда ошол тема чыга келет. Буларды кокустук деши мүмкүн, бирок мен андай деп ойлобойм. Далил деп түшүнгөн нерсең ушулбу? Себеби мисалы мен да азыр айтышым мүмкүн. Исламда Аллах мага жөнөткөн белгилерди көрүп жатам, кокустуктарга дуушар болом. Бирөөгө туш келсем, бул бекеринен эмес, мында бир нерсе бар деп мен да сезишим мүмкүн, сен сыяктуу. Ушул исламдан чыгып христиандыкка өтүш үчүн далил боло алабы? Илимий жактан карасаң, албетте далил боло албайт. Бул жекече далил. Мен буларды тажрыйба кылып көрдүм. Ошондуктан динге кирүүмдүн себептеринен бири ушул. Мен үчүн бул тасыктоочу тажрыйба. Силердин пайгамбарыңар Кудай каалаган пайгамбар деп ойлобойм, Кудай жөнөткөн деп ишенбейм. Негизги нерсе Исанын туура экени жана анын чындык экендиги. Сага дагы суроом бар. Мен да Инжилди изилдедим. Ушуга тиешелүү бир канча суроо берейин. Азирети Исанын өзү айткан "Мен Кудаймын" же "Мен Кудайдын уулумун" деген бир эле далил айта аласыңбы? Өзү айткан сөз жок. Масихке байланыштуу көптөгөн шилтемелер бар. Ошол жерлерден келип чыгат бул нерсе. Мен Инжилде окуп чындап изилденсем, Азирети Исанын өзүнүн оозунан чыккан бир сөз таппасам, анда анын Кудай экенин мага ким ишендире алат? Себеби мен Азирети Иса көптөгөн бөлүмдөрдө бир пайгамбар экенине байланыштуу айткан маалыматтарды көрүп жатам. Эч бир аятта өзүнүн Кудай же Кудайдын баласы экени жөнүндө сөз жок. Мен Иса алейхиссаламды жакшы көрөм. Ансыз да бир мусулман Азирети Исаны кабыл кылып жакшы көрүүгө милдеттүү. Бирок ал эч бир сөзүндө "Мен Кудаймын" деген эмес. Башка жагынан башка аяттарда "Мен жөн гана пайгамбармын, мен жөн гана элчимин" деп өзүн бир кул, милдеттендирилген кул экенин айтып жатат. Жада калса мен сага Инжилдин 1-2 аятын окуп берейин. 14 бөлүмдүн 30 аятында мындай дейт: Азирети Иса: "Эми силер менен сүйлөшпөйм, себеби бул дүйнөнүн башчысы келип жатат." Бул дүйнөнүн башчысы деп атаган башчы ким? Ал жерде мынтип жатат: "Силер менен эми көп сүйлөшпөйм, себеби бул дүйнөнүн башчысы келип жатат." Ким бул дүйнөнүн башчысы? Анын мага эч кандай таасири жок, бирок дүйнө атаны сүйгөнүмү жана ал буйруган бардык нерсени аткарышымы билишин каалайм. Кана тургула, бул жерден кетели. Бул жерде дүйнөнүн башчысы ким бул дүйнөнүн башчысы? Башчы деп ыйык рухта айтып жатат негизи. Мен мунун мурдагы которулушунда карап чыктым. Анда дүйнөнүн башчысы шайтан деп турган. Дүйнөнүн башчысы шайтан дешти. Кийин не болду билесиңби? Андан кийинки басылмада шайтанды өчүрүп ыйык рух деп жазышты. Эми айтчы, эгер ыйык рух болсо анда эмнеге келет деп айтылган? Ал мезгилде ыйык рух жок беле? Неге кийин келет деп айткан? Эгер шайтан болсо баарын эскертиши керек, себеби кооптуу бирөө келатса. Мен бул жерден келе турган бир пайгамбар бар. Дүйнөнүн башчысы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ишарат кылып жатканын түшүнүп жатам. Ал акыркы жана жалпы адамзатка келген пайгамбар экенин билебиз. 16-8 бөлүмдө айтат: "Ал келген кезде дүйнөнү адилеттикке, күнөөгө, келечекте суракка ынандырат." Тагыраак эмне кылат дүйнөнүн башчысы? Дүйнөнү күнөөкөр экенин ынандырат. Башкача
айтканда келип бизге сен бул маселеде туура эмес кылып жатасың, бул жерде күнөө кылып жатасың деп бизди эскертет. Демек ыйык рух эмес. Себеби мени эскертсе, мага эскертүү берген сага мага окшош бирөө келип биз менен сүйлөшүп ал жөнүндө түшүндүрүп бериш керек. Бирок ыйык рух болсо сен айтып жатасың го, кээде сезем, кээде сезбейм деп. Бул адилеттүү мамиле боло албайт. Себеби бирөө мага келди десе бирөөсү жок, бул сезим болчу. Дагы бирөө мага келген жок деши мүмкүн. Демек бул жерде келечекте келе турган пайгамбар жөнүндө айтып жатат. Эмне деген келип жатканын түшүнүп турам. Силерде дүйнөнүн сүйүүсү башчысы бар го, бул жерде шайтан экендиги кийинки бөлүмдө дагы айкын болуп жатат. Анда эмнеге шайтандын башчысы десин, бир шайтан дейсиң, бир рух дейсиң? О, неме мурунку аятта ыйык рухтун келе турганын, кийинки аятта шайтан келишин айтат. Бул 16дан кийин келип жатат. 14-бөлүмдө эле ал, азыр 16дабыз. 16да дагы да ачык айтылат. Ыйык рухту ынандыруу маселеси ушул. Бул менин жеке тажрыйбам. Бирок жекече болсо, жеке, себеби рух келген кезде баары сезет аны. Келген кезде денең оттой ысыйт. Балким бул оору дешиңер мүмкүн, бирок бул ушундай. Рух келгенде Кудай сага сүйлөйт жана сен аны түшүнөсүң. Колдоруң муздап калат, Кудайды угасың. Анда муну сурайын. 16-бөлүм 13-аятта бирок Фараклит келген кезде силерди туура жолго багыттайт, себеби ал өзү сүйлөбөйт, укканын айтат жана келечектен кабар берет деп жатпайбы? Бул бүтүн маалыматтар дагы деле Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам экенине далалат кылып жатпайбы? Себеби мен чындап караганда аны бир пайгамбар катары көрүп жатам. Келечек жөнүндө айтуусу боюнча Рум сүрөсүнө карашым жетиштүү. Анткени Рум сүрөсүнүн алгачкы аяттарында мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам мим. Гулибатир рум фи аднал арди ва хум мин баъди галабихим саглибун. Алиф лам мим. Рум жеңилди. Арабияга эң жакын жерде алар жеңилгенден кийин кайра жеңишет. 3 же 9 жылдын арасында боло турган окуя жөнүндө айтат, жеңе турганын айтат. Баары ал жердин жок болушун ойлоп жаткан учурда Кур'ан-ы Карим 9 жылдан кийин жеңе турганын айтат. Чындыгында 9 жыл өтүп жеңишке жетишет. Тагыраагы келечек жөнүндө айткан аят бар. Фараклит дегенде түздөн түз караганда пайгамбар дешиң мүмкүн. Бардык маалыматтарда чын эле бир пайгамбардын сыпаттары жана өзгөчөлүктөрүн айтып жатат. Сенин оюңча ким анда бул Фараклит? Фараклит ыйык рух, өзүнөн сүйлөбөйт дегенде мен сага ушундай бир зат бар десем жана ал Кудайдын айтканын айтат деп айтсам, сиз да сурайсыз да туурабы? Муну да ошондой ойло. Эмнени укса ошону сүйлөйт деп жатат, бирок кимден угат? Атадан, атанын мүнөзүнөн. Анда өзү бир күч же өкүм ээси эмеспи? Кудай кандайча Кудай болот анда? Мүнөзү башкача, кылган иштери башкача. Бирок маселе мүнөздө деп жатасың. Ал мүнөз башка мүнөздөн уруксат алабы? Уруксат албайт, андан укканын жеткирет. Мисалга айтсак, бир фирма бар дейли, анын иши белгилүү. Сен ал жерден бир өкүл тандап чыгарсаң, ал эмне десе биз да ошону айтабыз деп бир барак бересиң, туурабы? Муну да ушул сыяктуу түшүнүш керек. Бул жерде буйрук алуу жагдайы бар. Укканын гана сүйлөйт, ал өзү буйрук бере албайт. Эгер буйрук алып жатса, бул анын чектелүү экенинен кабар берет. Чектелген жана буйрук күткөн бирөө Кудай боло албайт. Инжилден дагы бир бөлүмдү сага окуп берейин. Мадда бөлүм 17, 15-20 аят. Жалганчы пайгамбарлардан абайлагыла, алар кой терисин жамынган карышкырлар. Аларды мөмөлөрүнөн тааныйсыңар. Тикенден жүзүм, уйгактардан анжир топтолмок беле. Ар жакшы дарак жакшы мөмө берет. Чириген дарак албетте жакшы мөмө бере албайт. Жакшы мөмө бербеген дарак кесилип отко ыргытылат. Ушундайча жасалма пайгамбарларды таанып аласыңар. Ушул жерде сенден муну сурайын, жалган жана чыныгы пайгамбарларды айырмалоо ыкмасын айтып жатса, анда бул жерден мен эмнени түшүнөм? Демек бир пайгамбар келет, бирөөсү чынчыл, бирөөсү жалганчы пайгамбар болот. Азирети Иса алейхиссалам акыркы пайгамбар болсо, акыркы элчи болсо, эмнеге бул ыкманы айтып жатат? Туураны жана катаны айырмалоо ыкмасын көрсөтүп жатат. Жана мен акыркы пайгамбармын, менден башка эч ким келбейт деген жок. Акыркы пайгамбар деген нерсе жок. Иса Масихта акыркы пайгамбар эмес. Пайгамбарлык бүтө турган нерсе эмес. Ар дайым уланат бул. Пайгамбарлык бүгүн дагы бар. Buradaki ayırt etme yöntemi de Бул жердеги ыкма да баарына тиешелүү. Кудайдан убада алганын айткан ким бар болсо, аны бул ыкма менен тааныйсың деп жатат. Биз Исаны акыркы пайгамбар, эми баары бүттү деп эйлебиз да, бир гана токтолгон бир маселе бар. Инжилдин акыркы бөлүгүндө мындан кийин мунун үстүнөн башка пайгамбар келбейт деп жатат. Ошол жерден акыркы пайгамбарбы деген суроо чыгышы мүмкүн, бирок акыркы пайгамбар деген нерсе жок, бүтүшү жок мындайча айтканда. Анда эмне үчүн Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды бир пайгамбар катары көрбөйсүң? Себеби туура келбейт, ошон үчүн. Эмне
туура келбейт. Кабар туура эмес, курбан кесүү түшүнүгү такыр туура эмес. Иса Масихтин курбан болгонун кабыл кылбайсыңар мисалы. Инжилде 5:30-аятта мен өз эрким менен эч нерсе кылбайм. Азирети Иса алейхиссалам айтып жатат. Кыла албайм, кечиресиң. Азирети Иса алейхиссалам эгер Кудай болсо эмне үчүн өз эрки менен эч нерсе кыла албасын? Укканымы гана өкүм кылам жана өкүмүм адилеттүүлүк. Себеби максатым өзүмүн эмес, мени жөнөткөндүн каалоосун аткаруу. Эгер Кудай болсо эмне үчүн өз эрки менен эч нерсе кыла албайт? Мен бул жерден анын адам экенин көрүп жатам. Кудай катары көрбөй элемин? Албетте, Исанын бир адам кейпи бар, инсандык мүнөздөрү бар, муктаждыгы бар. Ал өзүмүн напсим менен сүйлөбөй элемин. Бул жерде сүйлөп жаткан зат Кудай деп жатат. Бирок кандай нерсе жазылбаган, сен бурмалап жатасың. Бурмалабадым, тарыхка карап жатам, мурда эмне болгонуна карадым. Дагы бир аятта 8:28-29 Иса мындай деди: Адам баласын жогору көтөргөн кезде ал мен экенимди, өз эрким менен эч нерсе жасай албаганымы, бирок кудум ата үйрөткөндөй сүйлөгөнүмү түшүнүп жетесиңер. Мени жөнөткөн мени менен, ал мени жалгыз калтырган жок, себеби мен аны ыраазы кылганды гана жасайм. Эмнеге Иса алейхиссалам Кудай тагыраагы жаратуучу ыраазы болуш үчүн бир нерселер жасайт. Өзү Кудайдын бир бөлүгү болсо, өзү Кудай болсо, ал бирөөнү ыраазы кылышы шарт эмес. Адамдар Кудайды ыраазы кылууга аракет кылыш керек. Демек ал бир пайгамбар. Böyle bir durumdaysa demek ki kendisi bir peygamber olması gerekir. Айткандарыңды түшүндүм, бирок инсандык көз караш менен карап жатасың. Айтып бергендериң маанилүү, бирок ыраазы болгонду жасайм деши табигый нерсе, себеби ата өзү түшүндүрмө, атадан түшүнүк алып сүйлөйсүң. Андай болсо мен айтам, эгер Кудайдан түшүнүк алып жатса, ал учурда өзү бир пайгамбар, ал айтылганды аткарып жатат. Мен бир гана айтылганды аткарам, бир гана укканымды билдирем. Мен аны ыраазы кылуу үчүн аракет кылам дегенин көрүп туруп, эмне үчүн Азирети алейхиссаламдын айтканын албетте маанилүү суроолор, сурала турган суроолор, бирок туурабы жок, себеби Кудайды билем, ошондуктан тарыхка караш керек. Мен ал жактарга карасам деле бул жерде натыйжа өзгөрбөйт го. Элчилердин иштери 3:13, Ибрахимдин, Исхактын жана Якуптун Кудайы, аталарыбыздын Кудайы кулу Исаны даңазалады. Аятта айтып жатат, кул болгон Исаны даңазалады. Бул учурда мен кантип эле Азирети Иса алейхиссаламга кул деп кайрылып жатса, мен аны Кудай дейин. Ушул сыяктуу толтур аяттар бар. Мисалы Элчилердин иштери 17:31-де себеби даяндаган бир адам аркылуу дүйнөнү адилеттүүлүк менен өкүм бере турган күндү белгиледи. Бул жерде дагы бир адам, инсан катары айтып жатат. Инсан, инсандык бир заты бар, ошондой эле Кудайдык бир заты бар. Анын Кудай экенин адам катары кылган нерселеринен билбейсиң, анын Кудай катары кылган нерселеринен, күнөөнү кечирүүсү жана башка иштеринен билесиң. Негизи ортодо кайрыма ушул, экөө башка нерсе эмес. Кээ бирөөлөр 100% адам, 100% Кудай дешет. Бул учурда не болот? 200% болот. Мындай нерсе барбы? Жок, акылга сыйбайт. Ал адам да, Кудай да. Кудай бир учурда кантип алсыз болот? Кудай кантип бир эле учурда өзүнүн кулу болот? Тагыраагы булар карама каршы. Азирети Муса алейхиссалам жөнүндө эскерилген бир аят бар. Яса 5-бөлүм 6-7 аяттарында сен айткандай мурдагы аяттарды карасак, сени Мисирден кул кылган өлкөдөн чыгарган Кудайың менмин, менден башка Кудай болбойт. Бул жолу дагы мен Кудайдын жалгыз экенин көрүп турам. Кийинки аяттары Укай Исраил, Кудайбыз жалгыз Кудай. Мурдагы аятка караганыбызда мунун арабча айтылышы ла илаха иллаллах, Аллахтан башка Кудай жок, жалгыз Кудай бар. Бул жерде Муса алейхиссалам эмне деп жатат? Укай Исраил, Кудайыңар жалгыз гана. Анда бул аятта Азирети Муса алейхиссалам сен да аны пайгамбар экенин кабыл кыласың. Ал Кудайдын жалгыз экенин айтып жатса, биз 3 Кудайга ишенгенибиз кандай болуп калат? Муса алейхиссаламга каршы чыкканыбыз туурабы? Кудай жалгыз байке, бир гана Кудай бар. Ошондуктан Кудайдын сүйлөө жолдору деп кароо керек буларды. Аныктоо үчүн колдонгон элементтер сыяктуу элестетип көр. Кудай сүйлөшүү үчүн колдонгон WhatsApp сыяктуу элестет. Демек ал адам кейпинде көрүнгөн деп жатасыз. Ооба. Бирок карасаң бул аятта жалган сүйлөгөдөй Кудай адам эмес да, ойлорун өзгөрткөдөй инсан урпагынан эмес, ал айтканын аткарат, убадасын берген кезде сөзсүз жасайт деп жатат. Бул жерде айтып жатат адам эмес деп, сен аны адам кейпинде деп жатасың. Ооба, бул аятка каршы келип жатат анда. Каршы келбейле, Кудай адам эмес да дегени башкача айтканда Адам алейхиссаламдан бери келбейле да, себеби адам баласы күнөөкөр. Анын адам болуп келүү себеби, ансыз да анын атасы жок, адамдын тукумунан эмес. Иса алейхиссалам адам эмеспи? Адам. Бирок бул жерде Кудай адам эмес деп жатат. Арал Сайымга карайлы, канчалаган жыл мурункуга. Бирок сен аны кабыл кылам дедиң. Ооба, бул кийин ишке ашып жатат. Кудай адам кейпине кирип келген.
бөбөк болуп келген. Анда бул сөзүң аятка каршы, себеби экөн тең тура деп жатасың. Ал жерде Кудай жалган сүйлөгүдөй адам эмес да деп жатат. Муну майдаласак эмне болот? Адам жалган сүйлөйт, а Кудай адам сыяктуу жалган сүйлөбөйт. Иса Масих да ушул сыяктуу кадимки күнөөкөр адамдардай жалган сүйлөбөйт. Бирок адам, оба адам. Мен жакшы түшүнө албадым чынында. Түшүнүп жатам, башаламан сөзүлүп жатат, бирок бөлүк-бөлүк коюп караш керек муну. Бирок силер адам катары көрүп жатасыңар. Аятта Кудай адам эмес деп жатат. Аят 11:9да айтат: "Мен силерге ачуумду төкпөйм, Афраимди кайра жок кылбайм, себеби мен адам эмесмин, Кудаймын." Мен мурдагы аяттарга же жаңы аяттарга да карасам, баары бир бирдей жагдайга түшүп болом. Бир Кудайды айтып жатат, адам эместигин айтып жатат. Hazreti İsa aleyhisselam эч жерде мен Кудаймын деген эмес. Кийинки келген адамдар анын Кудайдын баласы деген жаңы нерсе ойлоп чыгарган болуп жатат. Акыркы пайгамбар жөнүндөгү бөлүмдөрдө ар бир аят Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга дал келип жатат. Башкача айтканда, мен Инжилди изилдеп жатып, ислам дини чындык экенине далилдерди көрүп жатам. Андай нерсе жок, муну айтайын, мен андайды көргөн жокмун, андай билдирүү да жок. Мен сага бир эле мисалды эмес, ондон ашык мисал айттым. Минуталар бою сүйлөшүп жатабыз. Дагы да мисалдарым көп. Ал Тургай Хусейн Жисри деген бир алым бар. 114 дана белги тапкан, 114 дана китебинде турат. Жүздөгөн мисалдар менен акыркы диндин туура экендигин, бир пайгамбар келе турганын негизинен дагы да изилдениш керектигин туура деп ойлойм. Бирок сен мен андай деп ойлобойм деп жатасың. Айтсаң, бул маселени териштиресиңби, мындан ары да сураштырасыңбы? Мен дагы эле окуп жатам, болгону ишим менен элекмин азыр. Ошол себептен бир аз кош көңүлмүн, мага баарлашкан жагат негизи. Исламга, хадистерге байланыштуу маселеде биздин жамаат жардам берүүгө дайым даяр, каалаган убакта кайрылсаң болот. Ушуну айткым келет, биз мусулмандар Иса алейхиссаламга ишенебиз, сүйөбүз, Инжилдин түп нускасына да ишенебиз. Мурдагы пайгамбарларга да ишенебиз. Бир гана маселе эмне? Бир Кудай бар экенине, үчкө бөлүү деген нерсе жок экенине, акыркы пайгамбар келгенине жана анын алып келген кабардын чын экенине ишенебиз. Эгер изилденишти кааласаң, ислам тууралуу бардык нерседе сен менен сүйлөшкөнгө даярбыз. Макул, сүйлөшөбүз. Негизи башкача менимче, бирок ооба сүйлөшөбүз, мен тартынбайм. Аябай кубанычтамын, өзүңө жакшы кара.